7-күн. Бүгүн мен жаңы кадамды жасап атам. Бул менин руханий өсүмө дагы бир тепкич. Тагдырымда негизги ролду менин ата-энелерим жана устаттарым ойнойт. Бүгүн мен алардын ар биринен кечирим сурагым келет. Ата-энелеримен кичине кезимде дайым эле аларды укпаганым үчүн, аларды убара кылып, сарсанаа кылганым үчүн кечирим сурагым келет. Менин сүйүктүү ата-энелерим, мен билем кандай үмүт менен мени колунан жетелеп жүрдүңөр. Карыганда менин жанымда болуп, мага арка жөлөк болот деп ишенгенсиңер. Мен силердин жаныңарда дайыма боло албай атканым үчүн кечирим сурайм. Бирок мен силердин жаныңарда болушту аябай каалайм. Мен силерден дайым эле силердин күтүүңөрдү, үмүтүңөрдү актай албай калганым үчүн кечирим сурайм. Мен түшүнөм, кандай сүйүү, камкордук жана көп эмгекти мага арнагансыңар. Кандай үмүт менен мени тарбиялагансыңар. Менин сүйүктүү апам, кечир мени дайыма, сизге арка жөлөк болбогонум үчүн. Кечир мени ата, сен кыялданган нерсенин баарын жасабаганыма. Сенин батаң жалгыз гана мага күч берип турат жана жашоомду алып жүрөт. Мен жашоомдун ар бир минутасын сени менен чогуу өткөргүм келет жана сен мага үйрөткөндөрүңдү, айткан сөздөрүңдү, кыйын убактыларымда мени колдогонуңду эч убакта унутпайм. Мен дайыма сенин сөздөрүңдү, колдоруңду, мени кучактаганыңды, мени өпкөнүңдү эстейм. Менин сүйүктүү апам, менин кулагымда дагы деле сенин назиктик жана үмүт менен ырдаган бешик ырың жаңырып турат. Сен мени көп нерсеге үйрөттүң. Сен мени акылман кылдың. Сен мени боорукерликке, эмгекти сүйүүгө, сабырдуулукка тарбияладың. Мен ыраазымын сага, менин сүйүктүү апам. Мен сага ыраазымын, менин атам. Менин кээде орой мамиле кылганымды, ыраазы болбогонумду, силердин сөзүңөргө жаман болгондорумду кечиргиле. Менде акым болбосо дагы силерди күнөөлөп караганым үчүн кечирим сурайм. Кээде силерге калп айтканым үчүн кечирим сурайм. Мен эмнени кыялданганымды кээде түшүндүрө албаганым үчүн кечирим сурайм. Ошондон түшүнбөстүктөр болчу. Силер мага ушул жашоомду белек кылдыңар. Мага ушул тагдырымды бердиңер. Мен силерге дайыма ыраазы болуп жүрөм. О Кудай, менин ата-энемди сактай көр. Мен бүгүн силер үчүн жалынам. Кудай, мени ата-энем үчүн татыктуу кызмат кылдыра көр. Жана күчүмдүн жетишинче алардын жашоосун жакшыртканга мүмкүнчүлүк бер. Алар карыганда алар үчүн мени кызмат кылдыра көр. Менин сүйүктүү ата-энелерим, силер менин келеримди, жок дегенде менин телефон чалышымды күтөсүңөр. Мен үчүн, менин ийгилигим үчүн, менин жетишкендиктерим үчүн, менин кыялым үчүн силер Кудайга жалбарасыңар. Бу дүйнөдө мындан жылуураак, мен каалаган, мындан ыңгайлуураак үй жок экенин, менин үйүмөн башка, силердин кучагыңардан башка жерде, силердин сөзүңөрдү угуп атып, башка жерде мен мынчалык бактылуу боло албайм. Мени кечиргиле, менин ата-энелерим, силер менин биринчи устатымсыңар. Менин жашоомдо алар көп болгон. Мен мектептеги биринчи мугалимдеримди эстейм. Эсимде, апам мени устатка ээрчитип келгенин, ал мага Курандагы биринчи тамгаларды көргөзгөнүн. Чоң класстагы өзүмдүн педагогдорум эсимде. Алар мага көп нерсени үйрөтүшкөн. Мени кечиргиле, эч убакта силердин карызыңарды төлөп бере албаганым үчүн. Силерге кызмат кыламын жана силер үчүн камкордук көргөзөйүн деп мен Кудайга жалынам. Силер мага баарын үйрөттүңөр, туура жолду көргөздүңөр. Кыйынчылыктан өткөнгө мага демилге бердиңер. Силер гана мени адам кылдыңар. Кээде мен орой мамиле кылчумун силерге. Кээ бирде силердин кеңешиңерди укпай койчумун. Кээ бирде силердин адресиңерге нааразычылык келтирчүмүн. Ошенткеним үчүн мени кечиргиле. Мен билем, ийгилик үчүн устаттардын эмгеги ата-энемдикинен жетесе көп. Мен өзүмдүн туура бизнес кылууга, сүйлөшүүлөрдү жасоого, керектүү адамдар менен сүйлөшүүгө, аудиторияга чыгып сүйлөштү үйрөткөн устаттарыман кечирим сурайм. Мени бир нерсеге үйрөткөн, бир нерсени мага айтып берген бардык адамдардан кечирим сурайм. Мени машина айдаганды үйрөткөн адамдан да кечирим сурайм.
Мен өзүмдү жайбаракат сезем. Мен өзүмдүн ата-энелеримден, өзүмдүн устаттарыман кечирим сурайм. Мени бир нерсе үйрөткөн адамдардын бардыгынан кечирим сурайм. А мен жолумда кезиккен бардык адамдан бирдемке үйрөнүп калууга аракеттенчүмүн.